Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Ал эми 27 июль 2020 жылга карата республика боюнча жаңы катталган COVID-19 илдетинин саны, лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 149, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 334 түздү. Бардыгы жаңы учурлар 483. Тилекке каршы республиканын стационарларында бүгүнкү күндө 24 өлүм учуру катталган. Акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 483 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 27 июлда эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Коронавирус менен катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 19 адам, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 12, Ош облусунда 20, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 4, Жалал Абад облусунда 32, Баткен облусунда 21, Талас облусунда 8 адам. Пневмония менен катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 135, Ош шаарында 27, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 19, Нарын облусунда 8, Ысык көл облусунда 68, Жалал Абад облусунда 38, Баткен облусунда 11, Талас облусунда 19 адам. Муну менен Кыргызстанда жалпы 33.296 бейтап катталды. Өткөн сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда: Бишкек 445, Чүй облусу 66, Ош облусу 37, Талас облусу 7, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 7, Жалал Абад облусу 105, Баткен облусу 59, Ош шаары 90. Бардыгы ол бир сутка ичинде 817 киши айыгып чыкты. Жалпы 21.205 киши. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 22 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Чүй облусунда 3, Ош шаары 1, Ош облусунда 6, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 1. Ал эми бир суткада 12 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантинден 48 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2683 учур катталды. Алардын ичинен 1478 медкызматкер айыкты. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус жана пневмониядан 24 адам көз жумду. Бул тууралуу бүгүн 27 июлда Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова эртең мененки онлайн брифингде билдирди. Бишкек шаарында 6 бейтап, Чүй облусунда 1, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Ысык көл облусунда 4, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 6, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1. Кыргызстанда вирустан каза болгондордун жалпы саны 1301 адамга жетти. COVID-19 илдети боюнча 27 июль 2020 жылга карата статистикалык маалымат бүгүнкү күндө мындай болуп берилген. Акыркы суткада стационарлардан айыгып дарыланып чыккан пациенттердин саны 817 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 445, Ош шаарында 90, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 37, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 105 жана Баткен облусунда 59 бейтап айыгып чыкты. Айыгып чыккандардын саны эпидемиологиялык процесс башталгандан баштап 21.205 бейтапты түздү. Ал эми 27 июль 2020 жылга карата республика боюнча жаңы катталган COVID-19 илдетинин саны, лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 149, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 334 түздү. Бардыгы жаңы учурлар 483. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар: Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 32, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 4, Талас облусунда 8, Жалал Абад облусунда 32, Баткен облусунда 21, Ош облусунда 20 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны: Бишкек шаарында 135, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 27,
Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 68, Талас облусунда 19, Жалал Абад облусунда 38, Баткен облусунда 11, Ош облусунда 19. Бардык эпидемиологиялык процесс башталган учурдан баштап 33.296 COVID-19 илдети учурлары катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар 15.952 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 17.347 түздү. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен дарыланууда республиканын стационарларында 10.801 бейтап бар. Алардын ичинен 4.722 лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Ал эми 6.079 бейтап клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жатат. Региондор боюнча алып карасак, Бишкек шаарында 4.395 бейтап, Ош шаарында 655, Чүй областында 1.313, Ысык Көл областында 1.047, Ош областында 1.231, Баткен областында 569, Жалал Абад областында 942, Талас областында 386 жана Нарын областында 263 бейтап дарыланып жатат. Тилекке каршы республиканын стационарларында бүгүнкү күндө 24 өлүм учуру катталган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 1, Чүй областында 1, Ысык Көл областында 4, Ош областында 1, Баткен областында 1, Жалал Абад областында 6, Талас областында 3 жана Нарын областында 1 учур катталды. Жалпы COVID-19 илдети катталган учурлардын арасында медициналык кызматкерлердин арасында дагы жаңы 22 учур катталды. Алардын ичинде Ош шаарында 1, Чүй областында 3, Ош областында 6, Жалал Абад областында 7, Баткен областында 4, Нарын областында 1 учур катталды. Бардык COVID-19 илдети менен жабыркаган медициналык кызматкерлердин саны бүгүнкү күндө 2683 түздү. Bir сутка ичинде дарыланып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 10. Ал эми үй шартында дарыланып жаткан жана айык чыккан медициналык кызматкерлердин саны 84 болду. Бардык республика боюнча дарыланып айык чыккан медициналык кызматкерлердин саны 1478 түздү. Дагы бир токтолуп белгилей кетүүчү нерсе, Саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин кайрылууларын эске алып, андан сырткары ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңешмелерин эске алып, COVID-19 илдети менен күрөшүүдө жана COVID-19 илдетинин таралуучу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен атайын процедураларды, коргонуучу каражаттарды колдонуучу процедураларды карап, аларга өзгөртүүлөрдү киргизди. Инфекцияны жуктуруп алуу коркунуч жолдорун эске алуу менен коргонуу деңгээлдери бекитилди. Тобокелчилик деңгээли төмөн болгон биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген курч вирустук ооруларга белгилүү болгон симптомдору жок. Андан сырткары кооптуу өлкөлөргө барбаган, ковид илдети менен ооруган оорулар менен контактта болбогон, саламаттык сактоо уюмдарынын үй бүлөлүк медицина борборлору, же болбосо үй бүлөлүк врачтар тобу, же болбосо фельдшердик акушердик пункттар, болбосо башка стационарларда иштеген медициналык кызматкерлер тобокелчилик деңгээли төмөн болгон биринчи деңгээлде коргонуучу каражат болуп, атайын медициналык бир жолку колдонгон бет кап кирет. Андан сырткары экинчи тобокелчилик деңгээли орточо болгон экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарда
Эгер курч вирустук ооруга тиешелүү болгон симптомдору бар болсо, бул мисалы үчүн жөтөл, тамагынын ооругандыгы, дене табынын көтөрүлгөндүгү, ушундай симптомдору бар бейтаптар үй бүлөлүк медицина борборлоруна, болбосо үй бүлөлүк врачтар тобуна, болбосо фельдшерлик акушерлик пункттарга же болбосо стационарларга кайрылууда медициналык кызматкерлер төмөнкү коргонуучу каражаттарды колдонот. Буларга респиратор кирет, коргонуучу көз айнек, бетти калкалоочу калкан, андан сырткары коргонуучу костюм же болбосо бир жолу кийилүүчү медициналык халат, чепчик, колгап, алмаштырылуучу туюк бут кийим. Мына ушул коргонуучу каражаттар экинчи деңгээлдеги медициналык саламаттык сактоо уюмдарында колдонуучу каражаттарга кирет. Ал эми тобокелчилик деңгээли бийик болгон саламаттык сактоо уюмдарына ошол ковид илдети менен ооруган же болбосо ковид илдети менен ооруган же болбосо ковид илдетине шектүү деген бейтаптар менен иштеген медициналык кызматкерлер обсерватордо болобу, инфекциялык стационарларда, же болбосо мобилдик бригадаларда, же болбосо скорой помощьта иштеген бригадаларда иштеген медициналык кызматкерлердин колдонуучу коргонуучу каражаттарга респираторлор кирет. Бул FFP2 же болбосо FFP3 үлгүсүндөгү респиратор, көздү коргоочу очкилер, бетти калкалоочу калкан, коргонуучу костюм же болбосо бир жолку кийүүчү медициналык халат узун жеңи менен. Андан сырткары перчатка, алмаштырылуучу туюк бут кийим, анын үстүнөн бахила кийилет. Мына бүгүн ушул жаңы операциялык процедураларга коргонуучу каражаттарды колдонуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол боюнча биздин региондордогу медициналык кызматкерлер дагы негизи медициналык кызматкерлердин кайрылууларынын негизинде, анан волонтерлор дагы кайрылып ушул боюнча маселе көтөрүштү эле. Ошон үчүн кыскача маалымат берип кетүүнү туура таптык. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде да кыскача маалымат. Министерством здравоохранения Кыргызской Республики пересмотрены стандартные операционные процедуры по использованию средств индивидуальной защиты с учетом поступивших обращений от медицинских работников на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией и с учетом особенностей передачи коронавирусной инфекции с начала эпидемиологического процесса. Также этот вопрос неоднократно за последнюю неделю поднимался со стороны волонтеров, которые помогают нашим медицинским работникам и находятся постоянно в общении с медицинскими работниками. И в соответствии с этим определены уровни защиты медицинского персонала в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией. И таким образом первый уровень – это уровень с низким уровнем риска в организациях здравоохранения, где принимаются пациенты, не имеющие симптомов респираторной вирусной инфекции, где принимаются пациенты, не посещающие неблагополучные страны по COVID-19, и пациенты, не контактировавшие с пациентом, имеющим симптомы COVID-19. В этих случаях медицинские работники, работающие в центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерских, акушерских пунктах и в стационарах, где осуществляется прием вышеуказанных мною пациентов, должны использовать одноразовые медицинские маски,
Эти одноразовые медицинские маски должны использоваться и медицинским персоналом, принимающих посетителей, и самими посетителями. Второй уровень со средним уровнем риска в организациях здравоохранения, куда напрямую обращаются пациенты, это центры семейной медицины, группы семейных врачей, фельдшерско-акушерские пункты или стационары, и сообщают о наличии у него респираторных симптомов. Это кашель, одышка, или же боль в горле, или же повышенная температура тела. При этом медицинские работники, принимающие этих пациентов, должны использовать респиратор, защитные очки или же лицевой щиток, одноразовый медицинский халат или защитный костюм, чепчик, перчатки, сменная закрытая обувь, которая не должна портиться при дезинфекции. И последний – это третий уровень с высоким уровнем риска в организациях здравоохранения, где работают медицинские работники непосредственно с пациентом, больным COVID-19, и с пациентом с подозрением на COVID-19. Это медицинские работники, работающие в обсерваторах, в инфекционных стационарах, в мобильных бригадах, в бригадах скорой помощи, которые выезжают на вызов пациенту с COVID-19. В данном случае медицинские работники используют респиратор такого типа, как FFP2, FFP3 или же N95, защитный костюм или же одноразовый медицинский халат, обязательно с длинным рукавом, перчатки, защитные очки, лицевой щиток и закрытая сменная обувь, и поверх закрытой сменной обуви бахилы. Такие изменения были внесены в стандартные операционные процедуры по использованию средств индивидуальной защиты. Еще раз отмечу, по обращениям медицинских работников и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые определяют особенности передачи коронавирусной инфекции. Спасибо.